Мен азыр бул шарды кое берсем, алдары асманга учуп кетет. Ал эми Кыргызстан 28 жылда кандай бийиктиктерди багынта алды? Муну биз ошол эгемендүүлүктү алган жылы төрөлгөн уул кыздардын мисалында көрсөтүп беребиз. Саламатсыздарбы? Азаттык плюсту бул жолу мен Айдана Топчубаева алып барам. Мен Куржубеков Аскарбек 91-жылы Кыргызстаныбыз эгемендүүлүктү алгандан кийин 13 күндөн кийин туулгам. Азыр Бишкек шаардык кеңешинин депутатымын. Кезектеги каарманыбыздын аты да, заты да саясат менен байланышкан. Ал 2016-жылы Бишкек шаардык кеңешине депутаттарды шайлоого катышып, быйыл март айында мандат алган. Бишкек шаардык кеңешинде 45 депутат бар. 45 депутат 5 фракцияга бөлүнөт. Мен ошо Мекеним Кыргызстан фракциясынанмын. Ошол депутаттар негизи 6 комиссияга да бөлүнөт. Мен соц комиссиядабыз. Ушу бала бакча, мектеп, маданият, спорт тармактарды карайбыз да. Ошол жерде көйгөйлөрдү чыгарып, сессияга маселелерди киргизип, ошолорду талкуулайбыз. Вы не получили саженцы, правильно? Они готовы, но вы... Иш кандай болот ушул жерде? Бишкек шаардык кеңеште азыр жаштар көп. Өзүңөр билгендей, спикерибиз дагы жаш. 94-жылкы депутаттарыбыз бар, 91-жылкы депутаттарыбыз бар. Кудай буйруса, патриоттор көп, жаш күчтөр көп. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Негизги бүгүнкү маселе бул мектепке болгон даярдыктар. Аскарбек Гуричбековду көбүнчө социалдык көйгөйлөр түйшөлтөт. Анын эл өкүлү болуп шаардыктарга кызмат кылып калышына чоң ата чоң энесинин таасири чоң. Ошол менин чоң энем өзү батыр эне, эмгек сирген мугалим. 8-мартта ошол кездеги президент чакырып, белегин берип, ошо аябай сүйүнүп калыптыр чоң эне. Мына мен төрөлгөндө ошол сенин атың Аскар болсун деп, ошо элиңе жериңе ушундай кызмат кыл деп атын койгон. Анан таятам Бегин кошуп койгон. Бек болсун деп, ошентип Аскарбек болуп калгам. Ошол чоң энем менен биз менен турчу. Атам өзү эң кичүү болгондуктан ар дайым сүйлөшүп жүрчүк. Анан ошол шайлоого катышкандан кийин ар дайым сурап турду. Качан мандат аласың, качан мандат аласың депчи. Ошол мандат алып калгандан кийин аябай сүйүнүп, өзүнүн батасын берип, ошол жылы май айында каза болуп калды. 95 жашында. Ошол нерселер чоң энемдин, чоң атамдын мындай айтканда баталары, ушундай ою дагы мындай түрткү берди болуш керек. Бул видеокамера Panasonic MD10000 деген. Буну мен 2007-жылы сатып алгам рассрочкага. Ушу менен негизги ишимди баштаган болчумун да. Ушул кино менен, ушул камера менен кинода, биринчи кино тарткам, көптөгөн мындай иш-чаралар тартканбыз. Ушу менен ишти баштап, мына азыр ушул деңгээлге жетип атабыз. Шуну азыр бул иштебейт, ооба иштебейт. Бирок батарейкалар кошуп метсе иштейт болуш керек, бирок уже баягы качествосу, сапаты эски болгондуктан буну колдонбайт. Бул мындай айтканда мини музей болуп калды да, экспонат болуп биздин биринчи камерабыз деп. Жаш депутат Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде энергетиканы башкаруу адистиги боюнча билим алган. Биринчи курсунан баштап оператор режиссерлукка кызыккан Аскарбектин учурда өзүнүн чакан видео студиясы бар. Биз студиябызды 2007-жылы ачканбыз. Ушул офис 2009-жылдан бери ачык. Бул жерде 8 адам иштейт. 5 монтажерубуз, 3 операторубуз бар. Биз деген бул жерде иш-чаралар тартабыз, реклама тартабыз, кино тартабыз, тойлорду тартабыз. Ошо видео менен фото эмне байланышты, ошонун баарын жасайбыз. Жаш саясатчы өзүнүн студиясында иштеген командасы менен коммерциялык багыттагы материалдарды гана даярдабастан, азыр агартуу максатын көздөгөн долбоорлорду да ишке ашыра баштады. Азыркы учурда биз 100 улуу инсан деген проект баштадык. Бул долбоор 100 кыска кинолордон турат. Ошол жерде
биздин ушу Кыргызстанга салым кошкон жүзулуу инсандар. Тарыхтан баштап азыркы учурга чейин анын ичинде баягы маданият кызматкерлери, дарыгерлер, спортчулар баары да. Буюрса ошол биздин жаштар көргөндө аз көп китеп окубай калбадыбы. Хотя бы ушу инфографика менен жазылган нерсени көрүп, ошого кызыгып, анан китеп окуса деген оюбуз бар да. Аскарбек бош убактысы болсо эле шаардан чыгып, Бишкекти үстүнөн карап ойго батат. Ал Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин төрөлгөн жаштардын өз ой кыялын ишке ашырууга шарты менен мүмкүнчүлүгү кенен деп ишенет. Ошо жаштардын арасында сизге эмне жакпайт? Биздин азыр жаштардын көпчүлүгүндө кездешкен бир сапат. Кээ бирки жаштарда эмне жакпайт? Үмүтсүз. Бүттү, Кыргызстаныбыз болбой калды. Бул Кыргызстандан кетиш керек деген мага жакпайт. Биздей мамлекетти канча деген элдер эңсеп жүрөт. Канча деген элдердин желеги жок, тили жок. Бизде мына Кудай берди. Биз ошону барктап, өнүктүрүп өсүш керек. Бизге эч кандай тоскоолдук жок да. Просто жаштар азыр мындай айтканда ызы-чуу кылбай, инновация менен, билим менен ийгиликтерге жетишибиз керек деп ойлойм да. Бизге азыр баары эле жетиштүү деп ойлойм. Баары эле жетиштүү. Ким аракет кылса, иштесе баары эле болот да. Бүт мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Эч ким бизге тоскоол кылбайт.